велосипед алып бериңизчи деди. Мен айттым, өзүңөр таап алгыла дедим акча. Кандай кылып дейт. Канча жаштагы балдар? 11-12 жаштагы балдарыңыз бар? Ошондо 10-11 эле. 10-11. Жок, айт ал эми 19 жаш эле. 19. Таспих алып келип бердим базардан. 23 сомдон таспихтер бар, билесиңби? Баягы кнопочный, оптовый. Шаарда бир 70 сом, 100 сомдон сатылса керек. Мынаны 50 сомдон саткыла дедим да. Саткыла десем, түгөтүп келиштир бир күндө. Бир 100 алып келдим эле. Түгөтүп келиштир. 50 сомдон саткыла десем, 100 сом, 150 сомдон сатып коюшту. Өпкөлөр көп калыптыр. Эртең дагы алып келип бериңизчи депчи. Өзү достору дагы бул бизнеске кызыгып калыптыр да. Анан кийин дагы алып келип бердим. То есть акча табышты кичине үйрөндү. Анан бирок токтотуп койдум. Болду, эме болуп кетпедичи. Баягы көчөдө салфетка сатып, мынтип балдар жүрөт го. Тилемчиге окшоп. Ошондой болуп кетпесин дедим да. Просто бүгүн дамын татсын дедим да. Акча тапкан оңой экенин түшүнсүн дедим. Ал жагында үйрөтүшүбүз керек да. Бардыгын эле дай потребитель болуп алса, мен көрүп атам, ушундай эрке балдарды көрүп атам. Ата энесине ушундай эркелеп чоңойгон. Бүгүн 25 жашта дагы дай да. Машина алып бер мага, мындай кылып бер. 20 жашта деле ошол балдарды көрүп атабыз да. Потребитель кылбаганды үйрөтүш керек да.